Халк саламаттыгына жана адам өмүрүнө байланган өмүр. Ак мээнет менен эмгектенүүнүн акыбети. Круглая сутка ушул больницадан отделение чыкпайт элек да. Мына ошонун результаттары болду. Мына мен аны эч убакта танбаймын. Ошонун негизинде Кудайым берет дегенде мына кандидат болдум. Мына 2016-жылы докторский жактадым. 37 жыл бою бир оорукананын бир бөлүмүндө эмгектенип жаш дарыгерлерди таптаган хирург. Кийим кандай кетти? Жүрөгүндө калат. Ар бир хирургдун жүрөгүндө ошол оорулуу калат. Не только туугандарын кээ бир унутса да хирург унутпайт. Медицинада илимий изилдөө менен дарылоону бирге багындырган профессор Заир Туйбаев. Ош шаардык клиникалык ооруканасынын хирургия бөлүмүнүн башкы дарыгери Заир Туйбаев күнүнө оор операцияларды жасайт. Бүгүн дагы адаттагыдай сокур ичегинин өтүшүп кеткен түрүнө ыкчам түрдө операция жасап жаткан учуру. Ар бир бейтаптын өмүрү Заир Туйбаев үчүн эң чоң жоопкерчилик. Бейтап кандай гана кырдаалда жана жаратта келбесин, дарыгерлик антын бекем сактайт. Медицинада хирург болуш үчүн инсандын кесиптик дагы, табияттан берилген таланты дагы болушу керектигин Заир мырза турмуштук басынан көрдү. Хирург болуш бардыгына не дано. Бардыгы боло албайт, аны билиш керек. Хирург болуп иштеш кыйын. Хирургтарды бизди айтканда хирург бир операцияны, оңой операцияны жасап алып, мисалы үчүн жасап, хирург болсо өтө бийик учуп алышы мүмкүн да. Ал хирургду даярдаш үчүн, хирург болуш үчүн биздин агайлар да айткан 10 жыл, 6, 8, 10 жылсыз мен хирург болуп мындай профессионал боло албайм да. Мен 1 жылды, 2 жылда эле мен хирург болуп кете албайм. Ошол себептен хирургтарды тарбиялаш керек. Хирург мындай айтат го, чечкиндүү, жүрөгү тоодой, бирок колдору жумшак, акылдуу болуш керек деген сөз. Бардыгы эле акылдуу, бирок хирургка деген сөз себеби мына бир эле нерсе. Чечкиндүүлүгү оор бейтап келсе, аны карап боор ооруп отурсаң, ал чече албайсың да туура. Ошону кандай кылыш керек? 1-2 сааттын ичинде көп вопросторду чечиш керек да. Могул математический, мен балдарга да айтам, хирург медицинанын ичинде математик. Тез чечпесе, тияк биягын, анда биз убакытты коюп жиберебиз да. Ошол себептен бизде көбүнчө убакыт менен аныкталат. Качан больной түштү, качан сен аны операция алдың, эмне болду деген вопростор бере берет да. Эмне себептен сен аны текшерип көпкө кармадың деген сөз. Мына ошол моменттерди биз өтө чечкиндүүлүк менен тез чечишибиз. Ал үчүн бизге мындай ойлонуунун да башкача түрүн, бир эле плоскость эмес, вертикальный, бар жолун бир карашыбыз керек да. Заир Туйбаев 1959 жылы Ош облусунун Кара Суу районундагы Шарк айылында туулган. Мектепти аяктаган соң 1976 жылы Фрунзе шаарындагы жалгыз кыргыз мамлекеттик медицина институтуна тоскоолдуктар менен тапшырган. Ал кезде өлкө боюнча бир гана медицина институт болгондуктан студенттерге талап күч болгонун айтат. 1982 жылы жогорку жайды ийгиликтүү аяктап, ошол жылы Ош шаарында хирургия адистиги боюнча интернатура өткөн. Заир Туйбаев дарыгер болууну жаштыгынан самап, аракеттенүүнүн натыйжасында ийгиликке жеткен. Мен илгери айтчу рабочий крестьяндын үйүндө төрөлгөнмүн. Мен мына биздин Шарк айыл өкмөтү, азыркы Фуркат айылы, ошол жерде төрөлгөм. Үй бүлөбүздө биз 8 бир тууган болгонбуз. Алардын эң чоңу мен. Биринчи жаш кезде айтайын, Пушкин атында мектеп азыр да бар. Мына Шарк айыл өкмөтү, ошол жердин экинчи выпусктары. Менин классташтарым бардыгы азыр чоң иштерде иштейт. Мен сыймыктарам. Бүткөндөн кийин бардык бүтүрүүчү катарында мен деле кайсы кесипти дегени, биринчи мен врач болом деген оюмда болчу, бирок врач болом деп ойлогон эмес. Мен дагы эл дерчесинен азыр деле айтсам, мен да ойлогондой бир самолет айдасын, летчик болом деп биринчи барганда, биринчи жылы ошого баргам, бирок тагдыр насип, Кудайым айткандай, врач болсом мен хирург болом деп ошондо кичинекей кезинде ойлойт элем. Ошол мына Кудайым берди,
75 жылы бүтсөк мына азыркы Бишкек Фрунзе деп айтылчу бардык КГМИ Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун лечебное дело деген факультетинде хирургтарды даярдайт экен да. Мен барып сурадым да тиги приемный комиссиясынанчы. Сурасам, кайсыл факультетте хирургтар даярдайсың? Ой, ал конкурс аябай чоң болчу да андачы. Конкурс бир местага 7-8тен болот эле. Аябай чоң Кыргызстан боюнча ошого сен өтпөйсүң дегендей кылып күлүшүп, неме айтышты да лечфакта деп. Лечфакта дегенде ошого тапшырдым. Мына Кудайым берди. Мен ойлойм. Биздин мезгилде окуу процесси ушул мектеп, школда аябай жакшы экен деп айтам. Мен жаман бүткөн жокмун. Алтын медалдарды алдым, эсеби болчу. Алтын медалга жетпесе анда коло медал менен мен школду бүткөм. Аттестаттарын алсак жакшы, аябай 5терим көп, 4терим 3 эле 4 болуп бүткөнмүн. Ошолордун балдары эсептелүүчү да тиги конкурс боюнча. Тапшырдым. Мына мен өтө жакшы бал менен өткөнмүн. Лечфакка өттүм. Мединституту аябай жакшы бүттүм. Жаман ба менен эмес, жакшы ба менен бүттүм. Өзүм ойлогондой, ушул хирургия боюнча эми бардыгын айтып өтсө өтө эле көп болуп кетер. Ошо аябай жакшы балдар менен мына тааныштык. Кыргызстан боюнча ошо азыркы мезгилде медфактар көп да, туурабы? Южный регионда мына биздин мединститут бар. Тиги Жалал Абадта Жагуу бар. Бар жокто көбөйүп кетти. Ал биздин мезгилде бүткөн мезгил. Бир гана Бишкекте гана окуучубуз да. Ошол себептен эмне себептен ал жакшы жактары да бар. Себеби менин досторум бүт Кыргызстан боюнча да мен бүткөн биздин КГМИни бүткөн балдар бүт Кыргызстан боюнча иштейт. Кыргызстан боюнча билет. Азыр эми чет элге да өтүп кетишти да. Мен алардын баарын сыймыктанам. Аябай жакшы балдар менен окугам. Мына достоштук бүттүк. Мына бүтүп келгенде жакшы бүтүп мен хирург болом деген ойду өзүмдүн эң сүйөмдүү, өзүмдүн максатымды ишке ашырдым деп ойлойм да. Себеби распределение болгондо бизде Ошко бөлүндүм. Хирург 1984 жылы Ош шаардык аймактык ооруканасында алгачкы практикалык операцияларын жасаган. Ошол жылдан бери каланын ооруканасында башкы хирург болуп эмгектенип келүүдө. Хирургия бөлүмүндө кандидаттык диссертациясын жактап, жогорку окуу жайда жаш дарыгерлерге сабак берген. Бөлүмдө алгачкылардан болуп илим жактап, түштүк аймагы боюнча хирургдардын коому түзүлгөнүн айтат. Өзүнүн кесиптик жолунда эң мыкты дарыгерлерден таалим алып, тажрыйба арттырганын ак халатчан белгиледи. Ушул азыр мен иштеп аткан больница, тиги билесиңер, Оштогу Айчүрөктүн тушунда. Ошол жерде мына мен келдим, ошол жерден мен биринчи өзүмдүн практикалык тажрыйбаны баштаган жерим деп айтсам. Теоретический база окуп келген жерим Бишкек, КГМИ болуп, ошол Бишкекте мына Маматов Макаевичтин центрлеринде окуп келсек, бирок чыныгы врач болуп диплом алгандан кийин баштаган ишим мына биздин Ош шаардык больницасы болду. Мен башка жерде иштебедим да. Мына ушул жерде мына азыр эрте эле айтып коеюн, 36 жылдан бери ушул жерде иштедим. Мен ага сыймыктанам. Кыргызда сөз бар да, дарак бир жерде көгөрөт. Мына ошондой болсо керек деп ойлойм да. Эми мен айтарым мына, мен эчтеке студент, дипломумду алдым, келдим. Интерна деген болчу, анда бир жылдык практический немеде өтчүбүз. Сайдуллаев Анаркулов деген биздин заведующий болгон. Ал аябай жакшы киши. Мына Кыргыз түштүк региондагы мен бир көрүнүктүү хирургдардын бири. Ошол азыр мен да заведующий анын ордунда. Ошол кишиден таалим тарбия алдым. Андан кийинки кишилерден алдым. Бирок мен айтарым, ошол кишинин бир эле мен үчүн эмес, ушул түштүк регион үчүн өтө баалуу деп эсептейм. Себеби хирургиялык обществобуз бар да, түштүк ошол южный региондо ошол башкарып, башкы хирург болуп жүргөн да. Мен ошонун колунда интерна болуп калдым. Мен таалим тарбия алдым. Андан кийин Төргөн Усманов деген болду. Мына андан кийин Төргөн Усмановдон мен мына ошол алдын ала айтайын. Төргөн Усманов деген бардыгы мына биринчи биздин хирургиядан дагы айтып мындай айтсам, Сайдуллаев Анаркулов биринчи кандидат меднаук. Биздин научный планда айтайын да, биз мурун буякта наука кылган эмес да. Себеби мединститут жок болгон. Биринчи биздин зав кафедра хирургия болуп, медфак ачылганда иштеген кишинин колунда биз да мугалим болуп өттүк.
Ошол себептен мына азыркы илимий даражалар ошондон келип калды. Ошол себептен мен Сайдулла Файзуллаевичтин немесин айтып кетким келет да, бул биздин парыз болот. Заир Туйбаев 2005 жылы кандидаттык диссертациясын улуттук хирургия борборунда ийгиликтүү коргогон. Калк саламаттыгын, адам өмүрү менен күрөшүүдөгү эмгеги үчүн саламаттык сактоонун мыкты кызматкери наамын, президенттин ардак грамотасын жана башка сыйлыктарга татыган. Хирург көптөгөн бейтаптардын өлүмдөн сактап калууга себеп болуп, түрдүү операцияларды жасаган. Изденүү менен ишмердүүлүктү тыгыз айкалыштырып, медицина илимдеринин доктору, профессор наамын алган. Чөйрөгө келип калган үчүн жактадым дейм. Себеби эмне себептен мен бул менин экинчи үйүм да. Мисалы үчүн менин биринчи үйүм ушул менин өзүм семьям менен жашап, ата-эне менен жашаган жерим болсо, менин иштеген жерим, мен чоңойгон жерим ушул городской клинический больница, хирургическое отделение, мына хирургиябыз. Менин экинчи үйүм, менин жашаган жерим деп да айтсам болот да мындай. Себеби хирургтардын өмүрү 30% үйдө өтсө, 70% могу жерде өтөт да. Башка жол менен хирург болбойт. Бизди бул сөздү айткан биздин улуу, биздин хирургиянын атасы Мамбет Мамакевич айтычу да. О хирург болуш үчүн ал төрөлүү мен каалайм деген эле хирург боло бербейт. Анын өзүнүн ичинде мындай бир өзүндө бир Кудай берген дарамат болуш керек да. Бардыгы эле хирургмун деп хирург диплом алып, хирургия келгендин бардыгы хирург эмес. Буну ошентип айтам. Мен эмес. Мен айттым десем да мүмкүн кээ бирөө таарынып калар. Буну чоң кишилер айткан да. Ошол бизде калган. Аны тарбиялаш өзүңдөн да. Туурабы? Өзүң тарбиялашың керек, өзүң өнүшүң керек. Бул ушул болду деп айтам да. Себеби бизди Сайдулла Файзуллаевич ошондой тарбиялаган. Мен суббота, воскресенье деген билчү эмеспиз да ошондочу. Круглосутка ушул больницада жатып иштейт. Себеби аялың жок. Жашсың, үйүңдө эмне кыласың десе, круглосутка ушул больницадан отделение чыкпайт элек да. Мына ошонун результаттары болду. Мына мен аны эч убакта танбаймын. Ошонун негизинде Кудайым берет дегенде мына кандидат болдум. Мына 2016 жылы докторский жактадым. Мына ошонун негизинде. Буга айлана чөйрө менин коллективим, ушул больница, биздин администрация, мен иштеп аткан коллектив бүт эмгеги деп эсептейм. Себеби дегенде алар менен айкалышып, алар менен тил табышып, чогуу иштебесең бул результат болбойт да. Ана ушул жетишкен ийгиликтерге жеттик. Мына мен өтө сыймыктанган отделениемде айтам, номер 1 деп айтам да мен. Номер 1 ушу городской клиническая больница номер 1 хирургия, это локомотив нашей хирургии деп эсептейм. Себеби ал паровоз болот. Паровозду локомотив тартат бардыгын, Мына ушул жер локомотив деп айтат. Наука менен научный плане сочетать этип туруш керек, аралашып, айкалышып туруш керек. Бизде биринчи жолу медицинский факультет ачылганда биздин городской клинический больницада биринчи хирургия кафедра ачылган. Ошо Сайдулла Файзуллаевич ачкан. Мына ошондон келе атабыз. Значит, биз ар мезгилде как Ош шаардык клинический больница локомотив, даже медицина көп жактан биринчилерден болуп келе атабыз деп. Себеби больницабыз мурун азыр жаңы заманбап. Мурун эски больницада болсок да ошондой болуп келгенибизге сүйүнөм. Экинчи, мен эмнени айткым? Локомотив научный плане болгону обул больницада да көп. Азыр докторлор бар, кандидаттар бар. Бирок биздеги кандидат, биздеги доктор науктар бардыгы биз өзүбүздө иштеп ушул жерде. Ушул жердин материал болуш керек да, защита. Ушул жердин материалында кандидатскийларды кылып, докторскийларды кылып пример болуп жүрөт да. Бардыгына мен сыймыктанам. Мына бизде бир айтпасам, мына менин отделениемде азыр 2 доктор иштейбиз. Менден кийин мына менин учениким Исматилла Токтосунов деген бар. Ал мына былтыр жактады докторскийдин, кандидатский жактаган. Мына бардыгы өзүбүздөн да. Андан тиги Гамил Аманов Гамил Монокбаевич дегенибиз бар. Ал да кандидат меднаук. Өмүрбек деген бала мына былтыр жактады, ал дагы кандидат. Мына бир отделение как научный центрге окшоп иштеп атабыз да. Мурун андай болгон эмес. Азыр шарт бар. Бунун бардыгы болуп келе атат. Категория хирургтардын бардыгы высший категория көпчүлүгү. Бардыгы десем анда мен мактанып эле бирөө телевизордон көрүп өтө мактанып дебесин,
айтарым вопрос, bizde жогорку категория хирургтар көп, биринчи категория хирургтар, анан жаш балдар көп менде аябай. Мисалы үчүн менде ординаторлор, медфакта сабак берген үчүн биздин негизги жаш кадрларды даярдоодо туурабы. Жаш кадрларды алса бизде примерно 10-дон 15тен клиник ординаторлор өтөт. 3 жылдык ординатура хирургия боюнча. Калган бүт эле отделенияларда ошондой перегруз менен иштейт, но зато башка неме жок да. Обол больницада Жалал-Абадка кетет, негизи келишет. Себеби ушул жерде балдар окуп жүрүп көрүшкөн, каерге барышты только өздөрү тандап алышат, өздөрү келет. Мына окутуп атабыз. Медицинада хирургия эң опурталдуу бөлүм экенин айтат. Бейтаптын абалына жараша ар бир секундту эсептеп гана чечим чыгаруу зарылдыгын белгилейт. Андыктан хирург болуу үчүн инсанга табияттын өзгөчө өжөрлүк жана акылмандык болуусун ар дайым айтат. Себеби мына бычак жеп келет, травма алып келет. Ичи жарылдыбы, жарылбады. Биз тез чечсек, ошол больнойго да бизге да жакшы да. Биз убакыт коюп жиберсек, ал жаман. Ошол жагы менен. Эми ушунча болгондон кийин бир жагынан өтө ответственный экен, экинчи жагынан өтө опасный дагы экен, коркунучтуу дагы да. Ошол себептен мен айтам, ар кесиптин өзүнүн жакшы, өтө сени сүйүнтүп, өтө көтөрө турган жагы да бар. Андан сүйүнгөндөн кийин өтө кайгыра турган жери эмне бизде? Биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Медицинанын бардык мезгилде бенедиктердин күчү жетпей турган жагдайлар болуп калат. Анда биз деле ошол оорулуунун туугандарынан да катуу кайгырасын деп эсептейм. Мен эсептейм да ошентип. Себеби эмнеде? Туугандары туган жогот. Мен двойне туугандарынын алдында, кылган эмгегинин алдында күчүм жетпей атканына кээде өкүнөсүн. Ар бир хирургдун өзүнчө бир мындай кайгырып, өкүнүп, өтө капа болгон мезгилдер көп болот. Ошол себептен хирургтар кээде тезирээк инфаркт болот, тезирээк каарыйт деп айтабыз да. Андан кийин өзүнчө анын тиги ар жакта шейит болуп кеткен мүрзөлөрү бар да. Ар дайым тяжелый ошондой оорулар, ушуну көбүнчө биз жаштарга да айтабыз. Ушул ошибканы мен кетиргем. Болот. Бул ошибканы атайлап эмес, билбегендиктен, ошол шарттын маалына жараша кетиресиң. Ал Кудайдын алдында деле айтыш керек. Бирок ошону кайгырасың да. Сен ар дайым ошол оорулууну бетапты көрүп атканда, сен ушундай болду эле, ушул өткөн эле деп ар дайым сенин жүрөгүңө өтөт. Мисалы үчүн мен ошентип өткөзөм да. Ошол себептен мен балдарга айтам, шашпагыла. Шашкан шайтандын иши. Чечкине, бирок тез кыла турган жери бар, шашпай кыла турган жери бар. Ушуну салмактуулук бизде өтө тең салмактуулук сакташ биздин кесип. Өтө коркунучтуу, мында корко турган мезгилдер болду. Мисалы үчүн эмнеден коркосуң? Коркот десе мынтип туруп албайсың. Сен билип турасың да. Бейтап акыркы немесине жетип калды. Сен жардам бере албайсың. Аны сен туугандарына да айта албайсың. Туурабы? Мен жардам бере албайм деп айта албайм да. Туурабы? Анда азыркы демократик коомду билесиздер. Эмне деген? Ошондон көп скандалдар чыгат. Мисалы, келди эле врачтар мындай деген сөздүн мааниси ошолдо да. Ошол себептен биз айтабыз. Эрте врачтарга кайрылгыла, ичиңер ооруса кайрылгыла, бир жериңер ооруса кайрылгыла. Тезинен убагында жардам берсек, биз аны сактап калганга, жардам бергенге, биздин жүзүбүз жарык болгонго шарт түзүлөт. Кечигип келсе, мына бүгүн сиздер көрдүңүз, мына тартыңыздар. Бул да жарылып кеткен аппендицит. Аппендицит жөнөкөй өзү. Жарылып кетсе, ал ар түрдүү осложнение берет, туурабы? Мына ошондой эле, любой оорунун бардык ооруларды ошондой карашыбыз керек да. Анан бизди дагы мында жарга такаган моменттердин бири бизге кечигип келишет көбү. Азыркы мезгилде көбүнчө. Өтө тяжелый маалда келгенде биз болгон акылыбыз дагы болгонун кыласын. Анан артык кыла албайбыз. Мына буну да айтышыбыз керек. Мен ошентип ойлойм. Андан кийин ошол туугандар менен врачтардын ортосундагы конфликт, түшүнбөстүк ошондон чыгат да. Врачтар моундай тегиндей. Мен мына ушул жерде мен сиздерге как журналист катарында, биздин жарандар катарында жөн эле агаңар катарында айтайын. Ошондой неме, врач деген нерсе илгериден сыйланып келген, сыйлаш керек.
мугалимди сыйлаш керек. Буну сыйлабасак биз коомубуз бузулат да. Мугалимди эч убакта ошондой эле врачты. Бир да мен актанган үчүн айтпайм. Жөн эле айтайын. Эң жаман врачты деле, жаман деп айтпайын, жаман ушундай врач деле бирөөнү жаман кылайын деп жардам бербейт деп ойлойм да, мына мен ойлойм. Ошол себептен болот экен, болуп калганда өтө эле асылып неме кылгандын кереги жокко деген айтам да. Ушуну айтам да. Мен өзүм акта бирөөнү сактайм. Бирок ошондо гана биздин врачтарга эмнеге айтып жатам? Эмнеге айтканым себеби, ошондо биздин врачтар более өзүнүн творческий иштешке, мындай өзүнүн талантын көрсөткөнгө аракет кылат да. Анан ошондой эле арыздар көбөйүп, врачтарды текшерүү көбөйүп, врачтардын аркасынан ар нерсени айтканда, врач өзүнүн инстинкт самосохранения иштей баштайт да. Туурабы? Тяжелый больныйдан секин мынтип качып, тяжелый. Мынтип эле барып жаап, бардык нерсесин бербейм деген эмес. Эми кача баштайт деген ичинен инертне кача баштайт да. Инстинкт самосохранения. Ушундай кылып анын колуна чаба баштайсың да. Особенно хирургтарды. Сен жамансынын колуна чага берсең, андан жакшы хирург чыкпайт да. Анын бар жогун сактап, мынаны мындай кылып тигиндей болот деген сөздөр мактоо күлүк ат чыгарат дегендей, хирургду дагы, мастерди да мактай бересиң да, туурабы? Кооз тартып атасың. Ошондой болуш керек деген менин гана түшүнүм. Мен башкасы мүмкүн башкача айтар, менден да кооз айтар. Мен ошентип айтам да, ошентип тарбиялашыбыз керек. Акменет түшмөрдүүлүктүн өзүрүн дагы түйшүгүн дагы көтөрө билүүнү дарыгер билдирди. Инсандын өмүр жолунда адамгерчилик жана ак тилден кызмат кылуу сапаты болсо ийгиликке жетерин хирург турмуштук тажрыйбасынан көргөн.